Камчыбек Ташиев Өмүрбек Субаналиевдин кустуризация боюнча айткан сөзүнө жооп берди. Кечээ жакында Азаттык радиосунун эксперттер талдайт деген көрсөтүүсүндө генерал Өмүрбек Субаналиев эл ичинде айтылып жүргөндөй кустуризацияны туура эмес сыпаттап, мыйзамдуу жол менен кетиш керек болчу, коррупцияны күч менен жое албайбыз деди. Мындан сырткары ал кустуризациядан түшкөн акчалардын дайыны жок деген сөзүн айтты. Биринчиден, мен Азаттык радиосун укпайм. Кимдер андан чыгып алып эмнелерди сүйлөп жатканын карап олтурганга убактым да жок. Субаналиевдин сүйлөгөнүн дагы сизден угуп жатам. Экинчиден, эл сүйлөсө дагы ушул Субаналиев сүйлөбөй эле койсунчу. Анын деңгээлин эмне үчүн аны өз убагында жыгач генерал деп атап алышканын 2021-жылы орун алган Баткен окуясы көрсөттү. Мына ошол өзүнө тагылган эпитеттерге толук татыктуу экени көрүндү. Дал ошол себептен кызматтан алынды. Менден эмес, Баткен элинен барып сурасаңыз толугураак жооп аласыз. Субаналиев өзүн генерал катары сыпаттаганды жакшы көрөт. Генералдык чинди жарым жылдай убакыт гана кызматта турган убагында көтөрүп жүрдү. Бирок ошол убакыт ичинде деле элдин оозуна алына турган көп иштерди жасап койсо болот эле. Айтыңызчы, колго аларлык эмне иш кылды? Оозун куу чөп менен арчыгандан башка. Жеке мен кызматта иштеп турган убагымда генералдык наамды 6 жылдан ашуун убакыт көтөрүп жүрсөм, бул наамды алганыма жалпысынан 15 жылдай убакыт өтүптүр. Ким кандай иш жасады, эл тараза. Биздин жасап жаткан иштерибиз элге бүт ачык көрүнүп турат. Эгемендикке ээ болгондон бери элди талаптанып келе жаткан уурулардан өндүрүлүп жаткан каражаттар биринчи кезекте калктын социалдык турмушун жакшыртууга жумшалып жатат. Ар бир региондо үйгө муктаж жарандар үчүн ипотекалык үйлөрдүн курулушу, жаңы салынып жаткан мектептер, бала бакчалар, жолдор ушул ишибиздин жыйынтыгы. Бир эле аскердик тармакты ала турган болсок, акыркы 2 жылда армиябызды күчтөндүрүүгө 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшалды. Баарын айтып майдаланбай эле коеюн. Кыскасы, иттер өрө берет, кербен жүрө берет. Биз мамлекет үчүн ишти кыла беребиз. Баарын тарых өзү таразалап алат. Жакында биз коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгында канча акча түштү, кайсы күнү түштү, кимден түштү жарыялайбыз. Мына ошол тизмеден ар ким өзүнүн мамлекетке канча акча бергенин анык көрө алат. Бул биздин жарымын сол чөнтөккө уруп жыргап атышат дегендерге берген жообубуз болот. Жеке мен турганда мамлекеттин бир да тыйынын сол чөнтөккө урдурбайм, бир сомун дагы жедирбейм. Буга мен 100% кепилдик берем. Анткени дагы кайталайм, мамлекетти сүлүк курттай соруп келген уурулардан коомду тазалоо өтө кыйын болуп жатат. Азыр дагы тазалап бүтө албай жатабыз. Алар абдан уюмдашып кеткен. Мунун баары эл үчүн. Бир тыйыны калбай мамлекеттин элдин пайдасы үчүн жумшалат. Күтүп тургула, дейт Камчыбек Ташиев.